Assalamualaikum dostlar. Bugün at bastırudayız. Atты негізінен қолдан келсе күніне бір жол миніп қойған жақсы болады. Күніне бір жол мингенде бұны көп миніштінде қажеті жоқ. 1,5 saat. Bir günde 1,5 saat минсеңер, ошол жетишті. Себеби күнүнкү жеген азығы, күнүнкү жеген жеми, жана чөптөрү 1,5 saat басқанға жетишті болады. Андан көп минип қойсаңар, нар жақтағы запастағы болған энергиясын уже ала баштайт да. Запастағы чучуктардан жей баштайт. Ошон үчүн күнүнкү бастырып 1,5 saat жетет. 1,5 saatта ошо күнүнкү жеген өзүнүн азыгын гана коротот, калган запастагысы калат. Запастагысы алуулакка чабылганда дәрман болот да, ага чейин запаста жүрө берет. Ошондуктан бастырганда 1,5 saat бастырган ошо жетиштүү. Эрте менен курсагын тойгузуп, бастырган чыкыр атканда обязательно сөзсүз түрдө сугарып алыш керек. Аттын денесинде суу болгону жакшы болот. Полностью сугарып, суга тойгузуп алып, анан бастырып кетиш керек дагы. Бастырып келгенден 2 saat дем алдырыш керек. 2 saat отко койбой, каңтарып дем алдырып алып, анан отко коюш керек. Атка 2 saat дем алыш жетет. 2 saatта ат полный өзүнө келип алат да. 2 saatта жетет ошол. Биз бүгүн мына жаныбарды бастырып жүрөбүз. Ал бастырып кайткан убак үйгө 1,5 saatта үйгө жетип калабыз буюрса. Мынтип агатты, бозатты деп коет. Мынтип аккарда бастырып жүрөбүз. Жөн эле бастырбастан тренировка берсеңер да болот. Мисалы, ордан кыйкырып чаап, ордан атырылда чаап, же болбосо повороттор жакшы болду аса поворот берип, оңго солго, же болбосо казанга алып барып, казанга чаап токтотуп, казанды айландырып чаап, жылоолотуп, жылоосу жакшы болду аса жылоолотуп, кыйкырган ордан атып чыгат, атып чыркай турган кылып чаап, мисалы, улакталганда кыйкырасың да, кыйкырганда жыла ордан учуп кетет тургандагыдай кылып, ошондой тренировкаларды берсе болот, жөн эле бастырып келе бербей. Если атың бардыгына даяр, полностью даяр ат болсо, анда жөн эле бастырып койсоңор болот. Мына меникиндей кылып деп мактанып коюйм. Ошондой тургандар. Атты бастырганы барып, тренировкасын берип, оңго солго чаап, ордан атырылда чаап, тайказанга ойнотуп, ошондой кылып бастырса болот.